басқан жол, талант, эмгек, Ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12-ден 13-кө чейин Кыргыз радиосунда. ардактуу замандаштар, кутмандуу күнүңүздөр менен кадырлуу Кыргыз радиосунун угармандары. Биз түз эфирдебиз. Ого толкунда күн чубак программасы. Студияда Элмара Турсуналиева, режиссердук пультта иштеп жаткан Марат Идалиев жана биздин видео байланышты камсыз кылып жаткан Адилет Артыкбеков. Биз түз эфирдебиз. Кыргыз радиосунун Фейсбуктагы баракчасынан түз эфирде көрсөңүздөр болот жана 106.9 чыштыгында Кыргыз радиосунун ого толкунда биздин программабызды угуңуздар. Эмесе, сыртта күрдөөлдү күздө жөжөлөрдү эсептейбиз. Мына ушул мезгилге чыгармачылыктагы жеке жашоодогу кайсыдыр бир жыйынтык менен келип олтурабыз. Күн чубак программасынын бул чыгарылышында, бүгүнкү чыгарылышында биз эстрадалык жанрда иштеген кыргыз ыр маданиятындагы өнөр чөйрөсүндө жүргөн инсандар менен жолугушуу Кыргыз радиосунун жакшы салты. Мына ушул салтка ылайык студиябыздын коногу бизди көрүп жаткандар республикабыздын эмгек сиңирген артисти Рыскелди Осмонкулов. Ардактуу Рыскелди, Кыргыз радиосунун куттуу студиясына кош келдиңиз. Рахмат сиздерге. Элмарачка, сени угуп көрүп турганыма абдан ыраазы болуп атам. Мен дагы өз кезегинде биздин чакыруубузду кабыл алып, бүгүн уулуңузду менталдык арифметикага бараткан жеринин сабагынан калтырып, биздин студиябызга келгениңизге дагы терең ыраазычылык. Азыр биздин Рыскелди Осмонкулов жөнүндө эки ооз сөз маалымат. Ойлоп көрүңүздөр, өзү канчалык жап-жаш болбосун, бирок быйыл чыгармачылыгынын 30 жылдык экен. Туура, Элмарачка. Айта келсең эле чоң убакыт, чоң мезгилди көрсөтүп турат. А бирок сиздин жаныңызга келгенде баягыдай эле чыпыйган кыргыз эстрадасына алдыңкы алгачкы ирет кадам таштаганда кандай өң келбетте болсоңуз, дал эле ошол боюнча сакталып келе жатасыз. Туура, Элмарачка. Менимче музыка, жакшы жасалган музыка, жакшы чыгарма бул негизинде адам баласына дары болушу мүмкүн. Дары болуш керек. Ошондуктан мен канча көп ар кандай музыканы угам, ошо музыкадан көп жакшы нерселерди алып, ошо менен дарыналам деп ойлойм. Баракелде. Рыскелди Осмонкуловдун 5 баласы бар. 7-нин бири Кыдыр дейт, 7 деген сан кыргыз элинде ыйык. Азыркы тапта 7 неберенин чоң атасы жана тай атасы. Туптура. Өмүрлүк жубайы Гүлзана мамлекеттик Куурчак театрынын актрисасы. Кудай куткусын, жашоодогу байлыгы чыгармачылыктагы тапканы бул элдин сүйүүсү жана менин балдарымдын аман эсен жаркырап эл аралап жүргөнү деп Рыскелди Осмонкулов айтып келет. Айтыңызчы, Рыскелди, мына ушул 30 жыл убакыт деп айтып атабыз. 30 жыл убакыттын аралыгында кайсыл мезгил кыйын болчу, кайсыл мезгил жакшы болду? Мисалы, сиз алгачкы чыгармачылыкка жасаган кадамдарыңызды убакыт, ошол 90 жылдар, 89-90 жылдар жана азыркы убакыт кайсы жагы жеңил болуп атат? Эми менимче чыныгы чыгармачылык бул деген абдан узун жол. Анан өзүң айтып кетпедиңби, 90 жылдар депчи. Ошо Совет Союзу кураган мезгилинен баштап абдан кыйын болду. Анын баарыбыз билебиз. Көп музыканттар, ырчылар жанагындай бир ресторан, кафелерге иштеп, үй бүлөнү багып баштадык. Аны билесиң, жакшы. Анан бир жагынан күнүгө ырдап, өзүнчө бир сабак алат экенсиң. Күнүгө азыр эми бир кээ бирде кыйналып каласың да ырдагандачы. Анан биттиги алгачкы ошо күндөрдү ойлогондон кийин күнүгө кантип ырдадым эле депчи ойлоп каласың. Күнүгө 3-4 саат ырдайсың. Негизи ошондой болуш керек экен. Күнүгө музыканы жүрөгүң менен сүйсөң, музыка сенин жолуң, сенин жашооң болсо, өмүрүң болсо, албетте күнүгө сабак алып, күнүгө бир жаңырып болобу, пианинода ойной алсаң, гитарада ойной алсаң, ошону алып алып ойноп, эстеп, иштеп, тандап, бир ушундай бир чукуп дегенде чайнап жакшыларды. Ошол менен Кудай дагы өзүн берет экен да, өзүн. Ошондуктан
менимче бул чыгармачылык деген мага бул махабат. Мгм. Бул өзүңө жаккан ишиң менен өзүңө жаккан ырды бир 100% болбосо 80% жасап элге чыгарсаң, эл кабыл алса, эл өзүнө бир жакшынакай бир өзүнүн менен ой пикирин айтса, албетте бул чыгарма ар бир чыгармачы адамга бул соодой да Мгм. нерсе. Айтсаңыз, мына ушул чыгармачылыктын башында сиздерге кыйла жеңил болдубу деген суроону эмне себептен бердим. Азыр Кудайга шүгүр ырчылар аябай көп эмеспи? Аябай көп. Ал эми сиздер ошондо чыгармачылыкты баштап аткан мезгилде бизде Кыргызстанда бир колдун 10 бармагына тең келген гана ырчылар бар болчу. Азыр аябай көп болуп кетти. Мурда ушул сиз иштеп баштаган мезгилде ырчылар аябай аз болуп, элге чыгуу жеңил беле дейм да. Азыр эмешке абдан жакшы суроо. Азыр баары жеңил болуп атпайбы? Мгм. Аппаратура. Азыр ар бир эле музыканттын үйүндө аппаратура бар, микрофондору бар, жазуучу аппаратура бар. Ошондуктан кээ бирөө эми анын баарыбыз билебиз, фонограмма менен чыгып атышат. Мгм. Анан көп музыканттар менен иштешпейт, аранжировкалары абдан төмөн болуп. Аны дагы эми эл угуп атат, эл дагы көп суроо берет магачы негизинен. Эми мен маданият министринде иштебейм, мен өзүм чыгармачылык адаммын. Менимче иштеш керек, издениш керек. Ошондо гана чыныгы чыгармачылыгын жүзүнө аласың деп. Мгм. Бизде азыр интернет аркылуу элдин пикирин билип жана элге дагы өзүңдүн пикириңди жеткирүү кыйла жеңил болуп калды. Интернетке жазып койсоң эле болду, коомдук пикир түзүлөт жана элдин оюн билип ошого жараша өзүң чыгармачылыгыңдагы жашооңду да түздөсөң болот дегендей. Анан Facebook тармагында бизде мындай бир кеп болуп кетти. Бир адам жазып калды: азыркы заманда, азыркы убакта ырчылардын баардыгы эле той ырларын жазып калган, жүрөк үчүн жазылган ырлар дээрлик жок деп. Анан ошол мезгилде мен дароо ойлондум, эмнеге? Мисалы, Жамиля Муратова, Гүлнара Тойгонбаева, сиз, Инсан тобу той ырларын жазып кеткен жоксуңар да. Эмнечке мындай бир мен түшүнбөйм да мындай нерсеничи. Тойдук ырлар дегендечи. Жакшы ыр ал тойго да жарайт, концертке да жарайт, отурушка да жарайт. Бөлүүгө мүмкүн эмес. Жакшы ырды эми азыр дагы көп эле айтып калат. Эскелде мындай бир ыр бар эле тойго жараган депчи. Менимче кандай тойго жараган? Берчи көрөйүн, угайын деп. Көрсөң жакшы ыр экен. Аны өзүң эмес, жакшы музыканттар менен келип көрсөтүп, бир варианттарын жасап, аранжировкалар варианттарын жакса талдап, иштеп, аны дагы чоң концерттик жанагындай бир чет өлкө болобу, жаныбызда мына чоң эле концерттер болуп атат, ага чыгарганда ал жакшы ыр тойго да жарайт. Жерге ушу чоң жана концерттерге ар кандай концерттерге жараш керек да. Анан бөлгөнү кандай? Мен ошону түшүнбөйм да. Мына көр, өзүң да билип атасың, Ооба, анткени бул ойду мага интернеттен бирөө таштады. Той ырчылары деген бөлөк, мындай ырчылар эмес, ырлар бөлөк, мындай ырлар бөлөк. Азыр ырчылардын баардыгы той ырлары менен ырдап атат дегенде, биз жооп берип калдым эле ушул жерден. Жок, мисалы, могул ырчыларда мен той ырларын көргөн жокмун. Той ырлары деген түшүнүк кандай десем, алар жалаң бийлегенге ылайык ырлар дейт. Мына мен да кантип жооп берейин? Мына сиз жооп таппай атасыз, анткени сизде өзүңүздө даяр жооп бар экен. Ыр той ыры же концерттик ыр болуп бөлүнбөйт, бөлүнгө мүмкүн эмес. Бир гана жакшы ыр деп бөлүнөт. Топтура. Урматтуу замандаштар, 12 саат 10 мүнөт биздин студиябыздагы убакыт. Студиябыздын телефондору 0312 39 16 10, 0705 65 66 10 жана биздин WhatsApp номерибизге өзүңүздөрдүн билдирүүлөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Жана бизди азыр Facebook тармагынан, Кыргыз радиосунун баракчасынан түз эфирде көрсөңүздөр болот. Эфирибизди уланталы мына ушул. Анан сиз өзүңүздүн музыка жаатындагы кенен жакшы билип ойногон аспабыңыз бул виолончель. Виолончель аспабында окуп баштагам музыкалык Мукаш Абдрайымов мектебинде. Биринчи скрипка аспабын алып, 3 күн кармап, анан 4-күн келип болбойт, виолончель аспабын которгула деп. Анан виолончель аспабында окуп калдым. Негизи Мукаш Абдрайымов мектебинде абдан кенен окуткан да. Ошол эле сольфеджио, фортепиано, хор, музыкалык литература, көркөм
ошонун баарын азыр эле ошол эле бүтүрүүчүлөрдү азыр эстеп кетсем чет өлкөдө иштеп жүрөт экен. Менин эжем мына Берлинде, эжемдин классташтары Францияда, Японияда, Австрияда. Ошол эле биздин Нурдөлөт деген жигитибиз менден 1 жаш улуу Мюнхен шаарында 1 флейта болуп иштеп жүрөт. Ошол эле бизди көрсө совет убагында укмуш окутуптур да музыка чөйрөсүндө. Анан мен ошол эле мына жакында көп эле Абдыраев, Мукаш Абдыраев мектебинде окуп кеткен балдарды көрүп калам. Ошол эле мамлекет Мукаш Абдыраев мектебин кайра бир жогорку деңгээлге көтөрсө баарыбыз эки колубузду көтөрүп колдомокпуз. Анткени болгону бир мектеп. Анан өзүң билесиң, Маришка, совет убагында тетиги алыс райондорго барып тандап таланттуу балдарды, таланттуу уул кыздарды тандап окутканбыз. Анан ошо уул кыздардан кандайдыр музыканттар чыгып атты. Анан Мукаш Абдыраев мектеби дагы бир жаңы бир чоң деңгээлге көтөрүлсө, мен ишенем баары келишет. Баары келип көргөнү келишет, колдогону келишет. Мен ошого ишенем да. Ооба. Мына ушундай жакшы пикирлер менен эфирди уланталы. Гүлзат Орозубековна деген көрүүчүбүз жазган экен. Кыргыз радиосунан кыргыз элиме бүгүнкү эфирдин коногу Рыскелди Байкеге Москвадан салам дейт. Москва жергесинде бизди көрүп жатыптырсыз, урматтуу Гүлзат айым, сизге дагы жүрөгүбүздөн чыккан саламыбызды жолдойбуз. Ишиңизге ийгилик, эфириңер тунук болсун, чыгармачылыгыңыздарга албан жетишкендик каалайм Рыскелди деп жазган экен. Актан Айткулов жазыптыр. Саламатсыздарбы Кыргыз радиосу жана Рыскелди мырза дептир. Актан Айткулов, сизге дагы биз жүрөгүбүздөн чыккан жалындуу саламды жолдойбуз. Рыскелди, айтып калбадыңызбы? Бир убактагы сиздин классташтарыңыз азыр бүт баары чет мамлекеттеги оркестрлерде иштеп жатат деп. Алардын акча каржысы, финансылык колдоосу ошончолук жакшы болсо керек. Албетте, ошол эле Аслан Исабаев, Актан Исабаевдин улуу агасы Америка шаарында үй бүлөсү менен чоң оркестрде иштейт. Скрипка аспабы менен скрипка аспабында иштейт, сабак берет. Албетте, гонорар, зарплаталар өйдө жетиштүү. Анан эми чет өлкөдө да иштеп атса дагы ой биякта да, Кыргызстанда. Анткени ушул жерде өскөн, ушул жерден билим алган Самара эжебиз, Советтер Союзунун эл артисти, бул жерде биз менен. Эми ошол эле бул эми ошол эле үй бүлөсү жөндөй элейт, бала жөндөй элейт. Окутайын, билим алсын, ошо чоң шаарларды көрсүн, элди көрсүн деген ниет менен да. Мен ишенем, Аслан үй бүлөсү менен келет кайра Кыргызстанга. Анан ошол эле Болот Малаев деген менин классташым, Нургазы Сыдыгалиев Аккемедеги. Нургазы баарыбыз классташпыз. Медер Токтогулов, Токтогул Сатылгановдун, Залкар Токтогул Сатылгановдун небереси. Эми Элмирашка, ошо Токтогулдун Медердин талантын көрүп алып, Токтогул өтө гениалдуу адам экен да көрсө. Анткени мына эң кичүү Бабажан баласынын баласы мына Медер. Мен азыр ошол эле концертке даярданып атпаймынбы? Ошо менин концертимде директор, музыкалык директор болуп иштеп атат. Жардамы тийип атат, мага жардам берип атат. Өзүнүн билиминин канча жыл окуду, көрсө 11 жыл окудуң, билим керек экен. Билимдүү адамдар көбүрөөк болуш керек. Анткени ошол эле билимдүү адамдар ушундай чоң профессионалдуу концерттерди уюштурганды билет. Көрсө. Ооба, керектүү деңгээлге чыгара алат. Туптура. Актан Айткулов жазган экен, Рыскелди мырза, Энекебай деген ырыңызды ырдап бересизби дептир. Албетте ырдайбыз. Тынчтыкбек Эсенбай уулу азыр бизди көрүп жаткан экен. Сизге да жалындуу салам айтабыз. Чынында ушул Энекебай деп аталган музыкалык чыгарманы кайталап ырдабаган бир дыгырчы жок болуш керек. Бир адамды бир эле ыр көтөрөт экен да. Могу эле дүйнөлүк ыр Бессама Муча. 8 бир 10 жаштагы кыз жазып,
ушул бир ыр менен ушул бир ыр багыптырды ошо аялдычы. Анан Кубанычбек Осмоловдун Укмуш Энекебай деген Кулунбаевдин сөзүнө жазылган. Бул гениалдуу, өтө гениалдуу да. Сөздөрү, музыка сөзү келишкен. Анан буну инструмент акапелла ырдаганда дагы бир өзгөчө, бир башкача да. Анан албетте ырдап берейин, бул ырды мен күнү түнү ырдасам дагы чарчабайм. Эмесе биздин оор толкунубузда акапелла болгон бир куплет кайырмасы менен Энекебай, о ыйыгым, ыйыгым, Энекебай, окутманым уюгум, агып келип тамырыңдан алтымыш алтын өмүр бешигиңе уюдум, сен көз жумсаң унутармын жылчыдап, мен көз жумсам ай көз өткөнчө буркурап. Апакебай, кара чачың ку болор, кош эмчегиң алмак салмак сыркырап, ой Энекебай деп аталган Миркул Кулунбаевдин сөзүнө жазган Кубанычбек Осмоновдун ыры бир доордун символикасына айланып калды десек болот. Анан ар бир ырдайм, ырчылыкка баш коем деген аткаруучунун баардыгы бирден ушул ырды ырдап, ушул ырдан такш алып, өзүн көрсөтүп алып, анан башка ырларга тиш салды деп ойлойм. туптуура айтасың. Анткени жакшы ыр жүрөктү ыстаткен, денени козгойт. Жакшы ыр, мен дайыма айтып кетем Элмарышка. Жакшы ыр, жакшы музыканттар ошол ырды ойноп, сага ойноп берсе, ошол эле залда отурган негатив болобу, жаман ой менен отурган адамды 3 мүнөттө оңдоп коет. Мен ошого ишенем. Ооба. Анткени ошондуктан чыгармачылык чыныгы терең чыгармачылыкты бул бир күндө жаралбайт. Отуруп иштеш керек, аракет кылыш керек, тердеш керек, жоготуш керек, жоготуу болуш керек, жыргаш керек. Бир көп адамды мына коргоп, ичинде сезимдер ошондой бир нерсе болгондон кийин ошондо гана чыныгы 4 мүнөттүк бир чыгарма чыгышы мүмкүн. Мен ошого ишенем. Деп студиябыздын коногу Рыскелди Осмонкулов бизге кеп салып берип отурат. Актан Айткулов баракелде, чоң рахмат деп сизге ыраазычылыгын билдирген экен. Бар болуңуз. Дилбар Акжоловна Доноева Санкт-Петербургтан чоң салам деп жазган экен. Питер шаарына да биздин атыбыздан чоң салам. Гүлзат Орозобековна баракелде, эң сонун ыр деп пикирин жазыптыр. Сизге чоң рахмат. Рыскелди, айтыңызчы, жаңы эле сиз айтып калдыңыз, ар бир ырчыныбы, композиторду, кимди болобу баккан, көтөргөн ыр болот деп. Туптура. Сиздин өзүңүздүн эсебиңиз боюнча сиздин атыңызды чыгарган Рыскелди Осмонкулов деген ысмыңызды бекемдеген кайсыл ырлар болду? Албетте өзүң билесиң да. Ак булутту аралап, Элмара баратат, Элмара баратат. Бул ай баратат. Биринчиси Энекебай, экинчиси кыздар айдап эсептесем туурабы? Биздин ала тоонун кыздары бул инсан тоонунда ырдап жүргөндө. Солист болуп жүргөндө. Солист болгондо. Сөзүн жазган Толукбек Мендибаев. Ошол эле биздин жанагы Гости радио компаниясы КТРде кичинекей студия бар да. Ошондо дайым инсан тобу иштеп жүргөндө 92-жылдары. Эркин экөөбүз ырды тандап, талдап, издеп, аранжировкасын жасап, көрсө Эркин экөөбүз жазып турбуз да буну. Мен дайыма Эркин деп айтып жүрсөм, бир күнү Эркин айтып атпайбы, Эркин ай, Рыскелди, унутуп калдыңбы? Тетиги КТРКнын подвалында отуруп экөөбүз жазбадык беле депчи. Анан Эркин ай, чоң рахмат, мен да салымым бар экен деп, экөөбүз жазгам деп атпайбы, билип жүр деп айткан да Эркинчи, жарым жыл өтүп кетти. Анан музыкасы бар, обону бар, текст жок. Анан биздин досубуз Толукбек Мендибаевди билесиң.
ага айтсак ал жазып берем деп жүргөн бир күнү тиги кичи студиянын жанынан өтүп баратыптыр, аны кармап студияга киргизип алып жаап салганбыз да, жаап Толукбек жазмайсың чыкпайсың депчи, жазгын деп. Жарым саатта жазып салып атып. Ай Толукбек жарым саатта эмне жарым бир эки айда жүрдүм, жазам мына көрсө жазып сал. Жазганда да укмуш жазбады. Анан ушинтип эле биз дароо эле ырдадык бир эки үч күндөн кийин талдап дагы бир бирок эчтекен ондогон жокпуз. Жазылганда ырдалды. Кыздарды даңазалган, кыздарга арналган башка одалардын бири болуп сакталып калды го, э, бизден Туура, Ала туура. тоонун кыздары. Андан соң кайсыл чыгарманы дагы сизди баккан ыр болду деп эсептейсиз? Ой, инсан тобунда да көп эле ырлар ырдалды. Адам бол деп тилейбиз деген эркин ыры, Чолпон, анан ошол эле Кубан Абдыраимов, Бекболот Абдыраимов ушул Гостелерадиода иштеп кетпеди беле, раматолог. Агайыбыздын уулу Кубан Абдыраимовдун музыкасы, сөзү Сапарбек Медербеков, раматолог, Кубанда раматолог. Ошо Таң тостун көлдүн жээгине деген укмуш. Ошолорду буйруса концертте 22 декабрда ырдайм. Келиңиздер. Юбилейлик концерт. Аны айта элекпиз, ага жете элекпиз. Анан мен бул жерге Садагам оштой жеримде деген ырды кошот элем ой, сөзсүз түрдө. Сактасын суу көздөрдөн, садагам оштой жеримден. Ооба. Сулайман Пирим пирим колдосун, зоо жүрөк кыргыз элимден. Ооба, Майя Осмонкулованын сөзүнө жазылган Гүлшара Садыбакасованын ыры. Андан соң Гүлбар жаным. Биздин эң жакшы көргөн ырыбыз Гүлбар жаным. Жок, кантип унуталы ошондой керемет ырды. Анан Кара көлдүн кыздары деп мен өзүмдүн эсебим боюнча киргизерим. Асман тонук, ай тонук. Ай мен бул Асанкалы жакында издеп жүргөнбүз. Бул кимдин обону депчи? Маликевдин обонубу? Кара көлдүн кыздарыбы? Жок, Асанкалы Керимбаевдин өзүнүн. Жок, Кара көлдүн кыздары. Тигичи Булакта кездешүү. Булактагы кездешүү кандай эле сөздөрү? Асман тонук, ай тонук, көлдө тонук, алмасымал көбөлөк. Бул деле Асанкалы Керимбаев жокпу? Анда мунасы бир нече убакыттан кийин териштирели. Ал эми Аткаруучу Керимбаев. Минске дагы бир нерсени эстетким келип атат. Азыркы убакта кыргыз мюзиклы деген жөнүндө аябай көп сөз болуп, кээ бир көп сөз болуп атпайбы мюзиклдар жөнүндө. Менин эсимде бар, Махабат жылдызы деп аталган мюзикл Кыялбек Урманбетовдун биринчи мюзикл болгон. Эрик Кадырбаев жазган, Туңгуш театрында коюлган. Сиз анан Шамшыбек Алтынбек Сапаралиев, экинчи составда Курал Чокоев менен Шамшыбек Өтөбаевдер ырдаган. Сиз биринчи курам менен Алтынбек Сапаралиев сиз болуп. Мына ошол мезгилде эстеңизчи, биринчи кыргыздын мюзиклы ошондо. Эми мен өзүм музыкантмын да, ошондуктан мен биринчи музыкасын угуп таң калгам да. Анткени ошол раматолог Эрик Кадырбаев өтө таланттуу, музыканы жүрөгү менен сүйгөн, аранжировкасын жасаганда талдап, чайнап, жөн эле жибербей, ошону бир нече ырдатып көрүп, анан чыгарганда ошондой канча бир көп ырларды чыгарып, анан Кыялбек агайыбыз сөзүн жазып, ошо обондорго жазылган да. Анан баарын записка барып, тиги үнүстү жаздырып атканда өтө рахат алганбыз да. Анткени жана башында айтып кетпедикпи? Жакшы музыка жүрөктү эргитет депчи. Эритет, өзүнчө ошондой болгом да. Анан мюзикл болду. Премьерасын Алтынбек байкебиз тиги атасынын ролу болгон да, тиги Нурдин. Ал ырдап баштаганда эле мен таң калып, Алтынбек байке өзүнчө монстр экен да. Өзү дагы көрүнүшү, ыры, үнү, фактурасы, үнү, харизматика, жылдыздуу. Бир күнү ырдап атса, мен өзүм партияны унутуп калып, ошону агайымды карап калып турдум да. Анткени өтө жүрөккө кирип кетип, өзүмдүн ырдаганымды агайымды карап калдым. Эмне режиссер, режиссер ырдабайсың, токточ деп угалайчы деп. Өтө тиги Алтынбек агайыбыз өзүнүн ордунда болгондой болду да. Агайыбызга жазылгандырдай, өзүнө жакканда, өзү жанагындай бат ноталарды ырдаганда үнү менен ошондой да болот деп, аны Эрикке да айткам. Эрик укмуш жазып берсем деп. Ошол мюзикл элге жеткирилген премьерасы болгон жыл кайсыл жыл эле? 2000 жылдары.
2000 жылдары баштары Туңгуч театрында Туңгуч коюлган. театрында. Ооба. Жамал Сыйнакматова эжебиз баштап ошону даярдап режиссерлорду чакырып премьерасын иштерин өткөргөнбүз, Мгм. баштаганбыз. Мына ушул 2000 жылы коюлган биринчи мюзикл. Анан мюзиклдын өзүнүн эрежеси боюнча ал сахнада коюлуш керек. Туптура. Сахнада коюлган, Баары жандуу. баары жандуу ырдашкан. Ойногонбуз, костюмдор, ырдап атабыз жанды. Эми жана музыканттар эле жок. Мгм. Минусовка да, ошо минусовка менен ырдаганбыз. Анан эң башкысы ошондо билеттин баасы аябай кымбат болчу. Менин эсимде бар 500 сом. Ооба, анда Беле, кымбат. анда аябай кымбат акча болчу. Мына ошондо дагы Туңгучтун ичине бир 200 эле көрүүчү батчу ошол мезгилде. Туптура. Анан ошондо дагы эл батпай келип, бирок эки эле күн катары менен болуп, анан эң өкүнүчтүүсү ошол мезгилде Эр Кадырбаевди катуу ооруп жүргөн мезгили болуш керек. Жамал эже Сейдакматова дагы ушул мюзиклды коюу менен алек болуп атып, бул мюзиклды тасмага тартып калууну эч ким ойлобосо керек. Эч ким ойлогон жок да Эр Кадырбаев нары карап кетерин. Болбосо ошол тасманын аудио версиясы начар жазылган, сапаты аябай начар. Бир экөө гана Эр Кадырбаевдин жубайы Райхан Бейшеналиева да калган экен. Калган же видео версиясы бар, бирок мындай жөнөкөй эле видео камерага тартылып калган. Аны көрсөтүүгө да мүмкүн эмес. Жалпы биздин элибизге мындай өтө жанагындай кенен көрүнбөй калды да. Көрүнбөй калды. Ошондуктан менимче ушундай жакшы нерсени, жакшы мюзиклды баары бар дагы бир каражат табып, режиссерлорду бир күндө жазыла албайт да мындай нерселерчи. Бир жыл болобу талдап, изденип, жана декорацияларын жазып, кайра музыкасын жазып, оркестр менен болобу, Эмнешке? Эмнеге болуш керек да заманбап. Азыр 21-кылым. Ошондой бир нерсе менен жазып, ар бир кыргызча болобу, казакча болобу, которду англисче дагы ырдаса эмнеге? Анткени бул биздин да. Ооба, эң биздин биринчи музыка. сонун мюзикл дап даяр турат. Дагы бир Ырчылар мына турат, ошондо ырдаган тажрыйбасы бар, ошол ырлар эсинде калган. Эсинде калган болуш керек, эсиңизде бар. жүрөгүмдө калды, ал кетпейт. Буюрса Кудай буйруп, дагы ушул мюзикл кайта коюлуп калчу да, күн буйруп калар. Ишенем ошого, Буйруп калар. Анткени биз Райхан гениалдуу, Бейшеналиева, гениалдуу чыгарма. Эр Кадырбаевдин жубайы менен сүйлөшкөндө мен акча каражатын издеп атам, бир каражат табылып ушул коюлуп калса деп ал киши да кыялданып жүрөт, балким коюлуп калар. Анан Вера Эсмонкулова жазып атат бизге, сиздин бир тууганыңыз. Вера. Европадан, Германиядан бир тууганыма чоң салам дейт. Вера Осмонкулова, сизге дагы салам жолдойбуз. Бизди көрүп атканыңызды биз көрүп алып аябай кубанып отурабыз. Бар болуңуз. Германия угармандары күндө телефон чалышат. Эниңиз Европага качан келет деп дейт. Веранын айтканына мен сезип атам. Анткени баргам Европага барып, ошондо чоң концерттин залы бар экен, Глинки деген. Дом искусства деп, Дом культуры деп. Ошондо мен иммигранттарга ырдагам. Ошол биздин совет убагындагы кинолор чыкпады эле, ошол ырларын ырдап, анан ошо согушка арналган ырларды ырдап, Улуу ата мекен согушка арналган ырларды ырдап, баары келип менен чогуу ырдап, өтө ошону айтып атат го. Буюрса барыш керек, мындай долбоорлор токтобой улана бериш керек. Мен ишенем дагы ушундай бир чоң концерттер болот. Буюрса аманчылык болуп жолугушуп каларбыз. Ардактуу Вера Осмонкулова, биздин атыбыздан ушул Германия жеркесиндеги биздин бир боордошторго, жүргөн биздин Кыргыздын уул жигиттеринин баардыгына аманчылык тилейбиз. Жет атабыз көрбөгөн жерде жүрөсүздөр, айдан аман, жылдан эсен жүрүңүздөр, дайыма курсаңар ток, кийимиңер бүтүн болсун. Биз эфирибизди уланталы 12 саат 30 мүнөт. Биздин студиябыздагы убакыт мюзикл жөнүндө жакшы кеп айтып, биз ушул мюзиклды эстеп алганыбыз жакшы болду. Анткени чынында биздин көпчүлүгүбүздүн кулагына күмүш сырга ушундай жакшы даяр чоң чыгармачылык эмгек дап даяр турат. Ошону элге алып чыгуу дагы бир күнү болсо, бир күнү бизге буйруса экен деп тилейбиз. Урматтуу замандаштар, эфирибизди уланталы 12 саат 31 мүнөт. Биздин студиябыздагы убакыт. Эми өмүрлүк жубайыңыз Гүлзана жөнүндө айтып бериңизчи. Гүлзана мамлекеттик курчак театрында иштейт. Өзү музыкант. Музыка чөйрөсүндө көп жүрүп калды. Фортепиано аспабында жакшы ойнойт. Грамотасын билет. Анан мени албетте дайыма колдойт. Мен чыгармачылыгымды
сыйлайт. Ошо абдан мага жагып атканына ошо түшүнүп, эми чыгармачылыкта ар кандай болушу мүмкүн, бирок эми чыныгы ушундай бир музыканттарды чыгармачылык адамдар түшүнбөсө ким түшүнөт дегендейчи. Ошондуктан чоң рахмат Гүлзан ама. Мен жанымда ошо балдар менен балдарымды окутуп, күнү түнү чуркап, иштеп, анан Курчак театрына өзүлөр жанагындай бир көп үйлөргө барышат, жанагы бала чакаларга, бала мындай эмне деп коет эле, бала бөлмөлөрүнө деп коебу. Ошолорго барып, мектептерге барып, спектакльдерди 2-3 түн бир күндө коюшат да. Бул да эмгек. Мен аны көрүп таң калам, ушундай бир жумада бир 10-12-15 спектакль беришет экен да. Анан ошо жанында жүргөнүнө ушундай жакында концертим болот, ошо чоң жардам берип атат. Мен аны билем, сезем. Жана чоң рахмат сага. Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсыңбы Элмарачка? Саламатчылык угуп атабыз. Рыскелдинин саламатсыңбы? Саламатчылык. Канышар Намырзаханов. Угуп атам силерди, абдан кызыгуу, мен угуп атам. Рахмат. Ностальгия болду азыр силер эстеп атсаңар, силер менен кошуп мен да отуруп, вот жыл мурун эмне болгондорун угуп алып, кечеге болгондой болду. Карагылачы, убакыттын бат өткөн. Туптура. Анан эми ден соолук каалайм Рыскелдиним. Азыр мына жубайың жөнүндө айтып атсаң, жубайың дагы баягы чыгармачыл адам экен. Неберелериң бактылуу экен да, Курчак театрында иштесе. Мушта жанагы жомок дүйнөсүндө жүрсө, ошондой балдардан, ошондой неберелерден кийин келечекте мисалы абдан чоң даражадагы адамдар өсүп чыгат да. Туптура айтасыз, Жан дүйнөсү бай адамдар чыгат, мамлекетке кызмат кылайын деген адамдар, чыгармачыл адамдар, негизи силер патриотсуңар да, негизичи. Туптура. Ден соолук каалайм Рыскелди. Рахмат. Элмарачка рахмат, бүгүн Рыскелди чакырганыңа. Анан мен ошо Рыскелдиге өзүнчө отдельно бир рахматымды айткым келет да, мындан бир нече жыл мурун мен Динара Жусаеванын Экөө деген программасында болгомдо бир моментте ыр коюп берди, жеңиш. Мен өз жасаган жумушум согуш темасында, анан ошондо бир ырды коюп берди Рыскелди. Сен аткарган экенсиң, жеңишке арналган ыр экен, укмуштар экен. Мен аны мурда уккан эмес экенмин да, абдан Жеңишкүн. Ошо жеңишке айтып атпаймынбы, ошондой экен. Динара коюп берди эле, угуп алып абдан сүйүндүм. Акация Рыскелдин ушундай ыры бар турбай депчи. Көрсө азыр Элмарач көкөңөр эстеп атсаңар, кандай ырларды ырдаганың мурдачы. Абдан көп тематикада ырдаган экенсиң. Бакыт Алишеров композитор ошо агайсыңар, абдан сонун экен ошол магачы. Буюрса мына келерки жылы 75 жылдык болот жеңиштин, ошол сенин аткарган ырларың көп жерде Кыргызстанда жаңырса деп тилек кылам мен ошонучу. Чоң рахмат. Анан тиги дагы бир нерсени айтайын деп атам. Эме жанагы Садагы Моштой жеринде деген абдан актуалдуу болчу да. Көп кыргыздардын патриоттук духун угуптуган ошондочу. Ошол ыр менен чынында эле түшүнүктүү дагы. Түшүнүктүү. Мен азыр аны айтпай эле коеюн мен. Анан жанагы мен дагы бир ыраазычылыгымды гана билдиргим келет. Рахмат Рыскелди, рахмат. Жана эмени Астаналы Маликеевдин өзүң айтып атасың. Эми жазылып калыптыр тиги эменикиде Асанкалы деп. Эми жазыла берсин, бирок Астаналынын көзү өтүп кетти. Абдан көп чыгармалар. Ушуну айтып жүргөн үчүн мен башын дийем. Дайыма айтам. Ийгилик каалайм Элмарачка, рахмат Рыскелди чакырганыңа. Рахмат. Ийгилик каалайм. Рахмат сизге, Каныбек мырза. Биздин радиобузду такай угуп, биздин радиобуздун эң алдыңкы серепчиси Каныбек агайыбыз ар убактан бир убак бизди угуп, жакшы жагыбызды айтып, кокус жаман жагыбыз болуп калса, аны дагы ушинтип баса белгилеп айтып турат Каныбек байке. Биздин штаттагы отукабыз деп тамашалап койсок болот. Каныбек байке, сизге дагы терең ыраазычылык, бар болуңуз. Бар болуңуз. Биз мындан мурунку сөздө Гүлзана өмүрлүк жубайыңыз жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Анан Арзум деп аталган клипте жубайыңызды тарткансыз. Арзум. Ой, бул өтө мага, менимче бул менин тагдырым да. Мурат байке, Бигелик Мурат Акимовичтин ыры, сөзү Бактыгүл Чоторова. Дароо эле угуп эле, таң калып эле, монтип эле оозум ачылып калыптыр да. А көрсө, башында Шырхан деген ырчыбыз бар, жаш балабыз ырдап калыптыр. Ал үнү жакшы ырдады, бирок эми ал жаш бала бул ырды ошо турмушту көргөн, жоготу болгон, ыйлаган, мындай бир ар кандай нерсени көргөн адамдар ырдашы керек деп мен ойлодум да. Дароо эле барып Мурат Акимовичке бардым. Мурат байке, мени кечирип коюңуз, мен ушундай бир сураныш менен келдим эле. Мына Арзум деген ырыңыз чыгыптыр. Бул ырды мен ырдабасам болбойт.
макулдугуңузду бериңиз чыкпайм депчи. Анан мени Мурат акем өзү чыгармачылык композитор, залкар адам. Бир эле айтты, ырыскелди ырдагын, жакшы ырдагын деп. Ой, кубарганым, чыгып эле студияга барып эле ырдайм деп. Анан бир жумадан кийин ырдап, бир ырдадым, жаккан жок, эки ырдадым, бир үчүнчү, төртүнчү жолу келип ырдагандан кийин эми ар бир сөздө өзүнүн андай бир тереңдиги бар да, ошону чыгарыш керек. Үнү менен чыгарасыңбы? Кандай бир өзүнүн драматургиясы. Ошо кичине мындай мени токтотуп койду. Анан кайра болбойт экен деп үйгө барып, кайра ырдап, изденип анан ырдадым. Бул бир өзгөчө, бул тагдыр, бул менин жашоом болгондой да. Бул ырдын видео версиясын анын өмүрлүк жубайыңызды эмне болуп тартып калдыңыз? Анткени мына Жашооңуздун арзуусу? Жашоомдун арзуум. Анан бул менин экинчи үй бүлөм, билесиз да. Ошондуктан ушул көрсө кеч болсо да бири бирибизди таптык, үй бүлөлүү болдук, балалуу болдук. Уул кызым, эки кызым, уулду болдум. Ошого Кудайыма, Гүлзанама рахмат. Баракелде, Гүлзанабызга чынында чоң рахмат, бар болуңуз. Бизге Вера Осмонкулова дагы жазып атат, Германия жергесинен: Ырыскелди үй бүлөсүнө аябай чоң көңүл бурат дейт, балдарына, неберелерине, үй оокатына. Куруучулук жана башкалардын баардыгы биринчи орунда турат, чыгармачылыгы экинчи орунда турат дептир. Эми бир туугандар үчүн канча иштесең дагы жакпайсың, Жок, мындан жакшы болуш керек болчу деп. Бирдей эле баары. Бирдей эле. Негизи эми жер тамда жашайм да. Мени үй бүлөдө эң кичүү 10-чу уулмун, ата энемден. Анан атам, Канымет атам кичүү балама деп өзүнүн үйүн калтырган мага. Ошо үйдө жашап жүрөм. Атам мен үйрөткөн бар нерселердин баарын азыр эстеп, ошону жазып атам. Атама чоң рахмат. Ата көргөн ок жонот деген мына ушул. Туптура. Эми сиздин чыгармачылык кечиңизге келели. 22 декабрда ойлоп көргүлө, Ырыскелди Осмонкулов 50 жашка чыгып атыптыр. 50 жашка чыгып, мына ошону дагы белгилейин деген ниетте, жана чыгармачылыктагы 30 жыл деген баскычты белгилейин деген ниетте 22 декабрда чоң концерттик программага даярданып жаткан экенсиз. Концертте даярданам, ырдайм деп жүрүп, үмүттөнүп, ошол Кудайым ууп калды го. Күч берип атат, тең соолук берип атат. Жакшынакай музыкант балдарды берип, мына май июндөн баштап даярданып атабыз. Ар бир ырды чайнап, даярдап, анткени баары жандуу болот. 15-16 музыкант, баарыбыз чогуу ойнойбуз. Труба, саксофон баары болот. Менимче кызык, музыканттар да кызык болот, өзүмө да кызык болот. Бизге кызык болсо, албетте биз угуучуларга, сүйүктүү угуучуларыбызга чоң белек болот. Буюрса, угарманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутмандуу күнүңөр менен. Угуп атабыз сизди. Кыргыз радиосуна терең ыраазычылык. Ырыскелдиге чын ден соолук, чыгармачылык ийгилик, 50 жылдыгы менен куттуктап коелу. Рахмат. Ырыскелди неме жана Айбар ата тенор бар эмеспи? Кыргыз накуш аткарбады беле? Таттыбек Турсунбаева. Ошону Таттыбекден кийинки кайра жаралткан ушул Ырыскелди болду. Рахмат. Чоң рахмат. Мүмкүн болсо ошону берип коесуздарбы? Саламат болуңуздар. Жарайт, сөзсүз түрдө беребиз. Программанын соңунда дагы 20 мүнөт убакыт бар. 20 мүнөттөн аралыгында биз даярдап беребиз, буюрса о толкундан. Ал эми ага чейин мына концерттик программа дедиңиз. Жок эле дегенде 15 музыкант ойнойт, Андан бөлөк 15 музыканттын баш аягын жыйыштырган жетекчиси, дирижер, партитура. Жетекчилери эми бул болсо, мен башында биринчи бөлүмдү чоң камералык оркестр менен ырдайм, жасайм дегем. Анан бул оркестрди март айына котордук. Бул болсо жаңы жылга арнап, юбилейиме арнап, чыгармачылыгына арнап деп эстрада музыканттар менен эстрадалык концерт болот. Ошондо бет ачарлар болот.
көп жакшы нерселер болот. Келип көрүп кеткиле, баары жандуу, чогуу ырдайбыз. Көп ырларды билген, кулакка сиңип калган ырларды, жаккан ырларды эл менен ырдайм деген бир ниетим бар да, ошону мен ошону ырдайм деп даярданып атам. Көп ырчылардын концерттик программага даярданганын көрүп жүрөм. Анан көп аткаруучуларыбыз концертине бир жума калганда гана айта баштайт концерт берген атам деп. Ал эми сиз мына концертиңизге 2,5 ай бар, 2 ай бар деп коелу. 2 ай бар, ал эми даярдыкты май айынан баштап жүргүзүп атам дедиңиз. Анан мына ушул концертке бүт оркестр, жанакы эстрадалык ансамбль ойнойт деп атасыз. Ал жерде 15 эле киши, 15 киши бир жерде чогулуп ырдашыңар керек да, репетиция жана алардын келип кеткендегиси, репетицияга корогон каражат, анан азыркы Бишкек шаарынын көрүүчүсүн эч нерсе менен таң калтырууга мүмкүн эмес. Укмуш залдар, жарык, көркөм жарык, анан лед экрандар, ушунун баардыгы ырчынын өзүнүн чөнтөгүнөн короочу чыгым да. Туптура. Анан ушул концертиңизден актайбы? Анткени бир күндүк концерт өзүн өзү актабайт, мен аны 5 колдой билем. Актайт деп биз дагы бул көрүүчүлөрдүн баарычы. Анан абдан жакшы суроо. Ошол эле биз мени колдогон, ошо чыгармачылыгымды колдогон, билген, көп жыл бою мени колдоп жүргөн Абай Агайдаров Абай байкебиз бар. Бишкек шаарында жер тамы бар. Ошол жер тамы чоң студиясы бар. Ал өзүнүн үйүнө киргизип, баарыбызды аппаратурасын баарын берип, инструменттерди берип, ойногула, токтобогула, чыгармачылыкты мен сүйөм, өзү музыкант. Анан дароо эле анан айтып койдум: Абай байке, ушундай нерсе болуп аткандан кийин сиз өзүңүздүн автордук чыгармаңыз бар, ошону концерттин ортосунда ойнойсуз десем, ойнойм деп калды. Анан мен абдан кубандым. Биз менен ойнойт Абай. Ошо Абай байкебизди концерттин көрөсүздөр. Буюрса болсун. Анан концерттин жана каражатын колдогон мен жакшынакай досум бар. Ал дароо эле айтып калды. Рыскелди, мен эми айттым да өзүмдүн пландарымды. Дароо эле айтты: Рыскелди жазагын, балдар чогулткун, мүмкүнчүлүк бар, мен ошо жардам берейин, сен юбилейлик чоң концертиңди өткөрүшүң керек, жандуу деп. Анан мен аны күйүп, албетте мындай бир жакшы нерсе айтып аткандан кийин музыканттар чогултуп, кабар, жакшы кабар баарын чогултуп, ал музыканттар мени колдоп, анткени баарыбыз жарымы бир мектепте окуганбыз. Анан ошол Рысбек Усманов деген музыкантыбыз бар. Өзү айтып калды: Рыскелди, биз 11 жыл, 10 жыл эмнеге окудук? Биз эмнеге билим алдык? Билимди жаштарга көрсөтүш керек, элге көрсөтүш керек, анан маданиятка көрсөтүш керек. Биз бирдеме калтырышыбыз керек деп абдан жакшы сөз айтылып калды. Баарыбыз дароо эле колдоп, анан май айынан баштап жүрөбүз музыка, ошо жүрөбүз, эми ошо репетициядачы. Анан ар бир ырды талдап, гармониясын. Эми негизи бул чоң жоопкерчилик. Анан музыкант ар бир ырын, гармониясын, бул бир күндүк нерсе эмес да, бир күндүк иш эмес. Бул көп. Бир ырды биз 2 жумабы, 1 жума бир ырды жазып атабыз. Ошо угуп жүргөн ырды кайра ошо жанды музыканттар менен. Эми анын баарын биз эмне кылып атабыз? Бул эмне үчүн кылып атабыз? Биздин көрүүчүлөргө, угуучуларга. Баракелде. Вера Осмонкулова кайра бизге жазып жатат. Вера, Кыргыз радиосуна чоң рахмат. Энимди аябай сагыныптырмын. Азыр түз эфирден көрүп алып, аябай сүйүнүп жатам дейт. Вера. Рахмат, Вера. Бар болуңуз. Кандай, ден соң кандай? Буюрса 22 декабрда сиз да келип каласыз го дейм. Тиги өз туулган күнү да. 22 декабрда. 22 декабрда туулган күнү. Абдан жакшы күн болот. Эми концертти дагы онлайнда көрүп калыш мүмкүн. Азыр эми техникалык мүмкүнчүлүктөр абдан кенен. Буюрса ошо. Ооба, бир туугандардын эң кичүүсү эжесинин туулган күнүн эстеп, дал ошол күнгө балким атайын концертте уюштургандыр. Скрипка аспабында ойнойт. Анан өзү композитор. Берлиндин чоң филармония оркестринде иштейт. Баракелде. Ардактуу Вера эже, ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз алыскы жерде. Бизди көрүп, улам эниңизди сагынып, бир тууганыңызга деп жазып атканыңыздын баардыгы сиздин сагынычыңыз каянчалык чоң экендигинен кабар берип атат. Сизге дагы аманчылык тилейбиз. Кан күйөт да.
Эми ал эми бул концерттик программага сиздин бир топтордоган мисалы Тынай Албаев деги эле кайсы коноктор болот? Ошол эле бир ыр болот, ырдын бет ачары жаңгыр. Ошолордо бешөөбүз ырдайбыз. Тынай Албаев, Курал Чокоев, Бек Исраилов, Ислам Акматов, анан өзүм. Достор жөнүндө. Анан бизди коштогон бизге дагы жаш балдар, рэп ырдаган балдар, Баястан Бегиш, ошо Дорога домой ыры бар, ошонун ортосунда рэп ырдайт. Анан ошо Досжанга кечээ эле айтып калдым, угуп көргүлө деп, анан дароо эле макулдугун беришти, буюрса. Ошол анан албетте эми ыр майрамсыз концерт болбойт. Ошо маэстронун Бакыт Алишеров агайыбыздын ыр майрамы ырдалыш керек, анткени ыр майрам өзү эле Чыгармачыл адамдардын гимни. бул ар бир концерт бул ыр майрам, ырдын майрамы. Ошондуктан ыр майрамда өзгөчө бир жанагындай бир инструменттер менен коштосун болот. Аны эми концертке келгенде көрөсүздөр. Буюрса 22 декабрдагы концерт деп сиз азыртадан баштап спорт ортосунда жалбыртап, жанып, күйүп, ошого даярданып, жана ошол концерттин деми менен азыртадан эле жашап жатыптырсыз. Ой, албетте. Эми анткени мындай көп да укталбайт экенсиң, ошону ойлоп элечи. Кандай бир сценарийне кандай бир жаңылыктарды киргизейин деген бир ойлор болсо, илхом келет. Мына кечээ күнү бир дагы бир жакшы нерсе келди. Аны концерттен көрөсүздөр буюрса. Буюрса Рыскелди Осмонкуловдун чыгармачылыгынын 30 жылдыгы деген концерттик программа 22 декабрда болгонун атат. Эртеден бери айтып бергениңизден мен дагы көзүмө көп нерселерди элестетип алдым. Мына ошолордун баардыгын көрчү күн дагы 22 декабрда. Буйрусун баарыбыз күбө болуп, дагы бир ирет ийгилигиңизге кубанчу күн дагы тез аранчында келсин жана буйрусун. Башка мамлекеттин ырчыларына көз салсаң, баардыгы 70 жылга чейин, 80 жылга чейин жаркап жарынап ырдап атышат. Сиздин ага кандай ой жүгүртүңүз бар? Анын үчүн дең соолук керек. Дең соолук чың болуш керек. Өзүңдү карашың керек. Анан албетте дең соолук бул үй бүлөнүн тынччылыгы. Үй бүлөдө жакшы болсо дең соолуктуу болот экен, туугандарын тынч болсо дең соолук болот экен баары. Ошого мүмкүнчүлүгүң болсо жардам берип, көңүл буруп, ошонун баары биригип, бир нерсе эмес, баары биригиш керек экен, баары бир болуш керек. Баары адамдын өзүнөн да, адамдын өзүнөн канча деген залкар, канча деген укмуш, таланттуу инсандар жанагындай ичимдик деген балекет нерсе бар. Ошо менен тиги башка дүйнөгө кетип калышты. Бирок эми абдан мындай көрсөң эле, эстесең эле жаман болуп кетесиң да. Мен ошондуктан баарын чакырат элем. Талантты, Кудай берген талантты баркташ керек. Баркташ керек. Ошо менен сен барктасаң, элиң дагы ошону көрүп, сенин ырың менен айыгат. Сен элди, ооруларды айыктырышың керек. Бул өзүнчө бир сага берилген бир милдет да. Ошондой милдетти аткарышың керек. Талантың болсо дейм да. Эми талант ар кандай да. Музыка болобу, инженер болосуңбу, архитектор болосуңбу, доктор болосуңбу, ошо өзү жолунда тура тандап, иштеп, аракет кылсаң, менимче Кудай өзү эле баарын ачып коет. Программабыздын жыйынтыкталышына убакыт аз калды. Анан азыркы коомчулугубузда болгон бир актуалдуу сөз болуп жатат. Мына ошол сөз боюнча сиздин да пикириңизди билсем дейм. Күз мезгилинде тойлор азыр аябай көп болуп калды. Бир жумада 7 күн болсо, 7 күнүн 4 күнүн тойдо жүрүп атабыз. Тапкан акча каражатыбыздын баардыгы тойго кетет. Кимдир бирөө той берип сени чакырбай койсо, аябай капа болосуң, чакырып ийсе ого бетер капа болосуң. Элмар, ушу суроону бербей эле койчу. Жок, сиздин эми башкача ой жүгүртүңүз бар. Артистти мен биринчиден артистти той багып атат. Бул бир тарабы, медалдын бир тарабы. Анан тапкан акчаңды кайра тойго алып барасың да. Барбасаң тартыныш болот. Чакырбай койсо кайта сиз таарынып каласыз. Туура, андай бар. Эми каныбызда билбейм. Бул нерсе бар, бул эми нерсе болгон нерсени кандай. Сиз тойдун баарына барасызбы же барбай койгондо учуруңуз болобу? Жок, чакырган жерден калган болбойт го. Мүмкүнчүлүк болсо, шаарда болсом барам. Анан момундай бир күнгө такып калса, барбай калам. Бирок ошого дагы карабастан, андай барбай калсам дагы мүмкүнчүлүк болсо, ошо тигиндей бир колдогон нерсе бар да. Берген нерсе ошону берип, ушундай
эми баары көпчүлүк кылгандай эле болуш керек. Анан өзүнчө бир бөлүнгөндөн кандай болуш мүмкүн эмес. Эми бара бара жаш буун келатат. Алар кичине өзгөртүш мүмкүн. Өзгөртүшү Анткени мүмкүн, көп мындай бир абдан көп болуп кетти да бул жагынан. Аны элибиз да түшүнүп атат баары. ооба, баарыбыз түшүнүп атабыз, талкуулап атабыз. Анан тойдо 400-300 адамды көргөндө эми жарымы билбейм, жарымы туугандары сени сүйгөн достор колдошу мүмкүн, бирок жарымы келип эле жана акчасын берип эле кетип атышат. Эми анда көрдүм. Бир тойдо 400 адам чакырыптыр. 200 адам отурат, 200 келген жок. 200 адам келген жок. Мен болобу десем, мына көрүп атпайсыңбы 200 жок депчи. Эми ал канча каражат болду дейм. Коомдогу бир ушундай көрүнүш болуп атат. Бул көрүнүштүн да убактысы балким өтүп кетер, Бара жойлот го деп ойлойм. Бизге Вера Осмонкулова кайрадан жазып жатат. Рыскелдин айтканын тактап коеюн дейт. Рыскелди Германияда, Австрияда кыргыздардын гана алдында эмес, европалыктардын алдында ырдаган. Европалыктардын саны кыргыздардын санынан да көбүрөөк болгон. Концертте бүт СССРдин буруң бурчунан келген СССРдеги жердештерибиз жана Немец, Англия, Франция жана башка жерлердин угармандары. Ырыс абдан кичипейил жана өзүн мактагысы келбеген жигит деп жазган экен. Рыскелдин ырларын Германиянын эстрадалык симфониялык оркестринин директору, дирижеру, аранжировщиги оркестрге салган. Качан келет деп эл сурап жатат. Ал жактагы оркестрге барып ырдашыбыз керек. Кудайым ар бир иштин өзүнүн убактысы бар экен. Алды убакыт келет Буюрса ошол күн да келер. Эмесе ардактуу Рыскелди, бүгүн студиябызга келгениңизге терең ыраазычылык. Ойлогон пландарыңыздын баардыгы ишке ашсын. Эл алдында жаркыраган жүзүңүз менен жакшы маарке концертиңизге өткөрүп алыңыз. Ийгилик каалайбыз, бар болуңуз. Өмүрлүк жубайыңыз Гүлзанага жана балдарыңызга биздин атыбыздан салам айтып коебуз. Рахмат. Сага да ийгилик. Ошо радиодо канча жыл болду? 25 жыл болду иштегениңе. Биз жана күлүп атабыз, легендарный адам болуп кетиптирбиз. Бирок ага карабастан иштеп атабыз, күч бар, күч-кубат бар, чыгармачылык бар. Ошо менен биз дагы иштейбиз, көптөгөн проекттерди жасайбыз буюрса. Кудайым буюрса. Эмесе биз бүгүнкү күнчү убак программаны Рыскелди Осмонкуловдун репертуарындагы жакшы бир музыкалык чыгарма «Айылыма» деп аталган ыр менен Марат Жунушев деген музыканын жигитисин ыры, сөзү болсо биздин агайыбыз Кыялбек Урманбетов. Айылыма. Elek